Алиментти төлөбөй жүргөндөргө мыйзам чыкты деп уктум. Сот аткаруучу дагы, тергөөчү дагы өндүрө алган жок. Сот 20 000 сом штраф салып жөнөтүп жиберди. Алиментти төлөгөн жок. Эмне үчүн каттуу чара көрүлбөйт? Жаңы мыйзам боюнча түшүндүрмө берип коюңузчу. Сурооңуз түшүнүктүү. Ооба, жаңы кылмыш жаза кодекси кабыл алынды. Мурда Кыргыз Республикасынын жазык кодекси болгон болсо, 1 декабрь 2021 жылдан баштап Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодекси кабыл алынды. Демек, бардык кылмыштар бүгүнкү күндөн баштап жаңы кодекс менен жөнгө салынат. Ал эми сиз айтып жаткан 2019 жылы 1 январдан күчүнө кирген Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндө атайын кодекси кабыл алынган болчу. Ал кодекс бүгүнкү күндө күчүн жоготту. Бузуулар жөнүндө, жоруктар жөнүндө кодекстер бүгүнкү күндө иштебейт, алар күчүн жоготту. Демек, бул ата-эне баланы багуудан качышы деген берене жоруктар жөнүндө кодексте бар болчу. Демек, алимент төлөөдөн качкан жаран жоруктар жөнүндө кодексине ылайык ал 20 000 сомдон 30 000 сомго чейин айып пул, демек штраф төлөгөнгө гана кериптер кылынчу. Бүгүнкү күндө жогоруда айткандай эле Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодекси күчүнө кирип, ошол эле баланы багуудан качышы же болбосо балдар ата-энесин багуудан качышы. Булар жорук кодексинде болгон болсо, демек азыр бүгүнкү күндө кылмыш жаза кодексине киргизилди. Демек, баланы бакпай коюу дагы, ата-энени бакпай коюу дагы бул кылмыш. Демек, кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Негизинен алимент өндүрүү боюнча чаралар, демек, бул мындай кандай учурларда гана өткөрүлүп берилет. Такыр баш тартса, демек анын мүлкү жок болсо, андай учурда же болбосо төлөөдөн такыр мындай баш тартып кыянаттык менен качкан учурларда бүгүнкү, демек, жаңы кабыл алынган жазык кодексине ылайык айып пул салынышы мүмкүн, коомдук жумуштарга тартылышы мүмкүн. Коомдук жумуштар деген бул баягы шаарды тазалоо иштери, башка же түзөтүү жумуштарына 1 жылга чейинки түзөтүү жумуштарына демек жазаланышы мүмкүн. Мурдагыга караганда бүгүнкү күндө мындай жаза чара ордотулду. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодекси 178 берене ата-эненин балдарды багуудан качуусу. Ата-эненин баласын же болбосо жашы жеткен, бирок эмгекке жарамсыз же материалдык жардамга муктаж балдарын багуу үчүн соттун чечиминин негизинде белгиленген каражаттарды төлөөдөн качуусу. 200дөн 500 эсептик көрсөткүчтөргө чейин айып салууга же 40тан 100 саатка чейинки коомдук иштерге же 2 айдан 1 жылга чейинки мөөнөткө түзөтүү жумуштарына жазаланат. 179 берене балдардын ата-энесин багуудан качуусу. Жашы жеткен балдардын эмгекке жарамсыз жана материалдык жардамга муктаж болгон ата-энесин багуу үчүн соттун чечиминин негизинде белгиленген каражаттарды төлөөдөн качуусу. 200дөн 500 эсептик көрсөткүчтөргө чейин айып салууга же 40 сааттан 100 саатка чейинки коомдук иштерге же 2 айдан 1 жылга чейинки мөөнөткө түзөтүү жумуштарына жазаланат.